Ассаламу алейкум достор, биздин спорт каналдын жалпы катталуучулары кыргыз спортундагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Видеону көргөн соң сөзсүз лайк басып, алдына комментарий жазып калтырып коюңуздар. Кыргыздын алдыңкы мушкерлеринин бири Азиз Сатыбалдиев азыр мына эми биз каалаган уюмдардын биринде мушташууга даяр турат. Эртең 14 сентябрь күнү Азиз Америка Кошмо Штаттарынын LFA уюмунда бразилиялык Филиппе Эстевес аттуу мушкер менен октагонго кирет. 4 камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Атаандашы 1989 жылы Бразилияда туулган. Учурда ал 35 жашта. Демек биздин балбандан 7 жашка улуу. Спорттук карьерасы деле аягына келип калды. Бирок алдында чоң спорттук амбициялары жок деп ишенимдүү айтыш да кыйын. Анткени ал өз курагына карабастан өткөргөн жалпы 11 беттешинин ичинен биринде гана жеңилген. Калган 10 кармашында жеңишке ээ болгон. Ал карьерасын 2017 жылы 28 жашында баштап, катары менен 7 беттешинде ийгиликтүү болду. Муунтуу кайруу ыкмалары менен бирге кол соккулары менен убакыттан эрте жеңишке жеткен учурлары көп болгон. Эң алгачкы жеңилүүсү дал ушул америкалык LFA уюмунда 2021 жылы болгон. Анда ал өзүнүн мекендешине каршы чыгып, экинчи раундда ground and pound же соккулардын жаашынан кийин утулуп калган. Бирок бул мушкер ошол жеңилүүсүнөн кийин чөгүп кетпестен, кайра өзүн колго алып, жеңиш жолуна түшүүгө жетишти. Андан берки 3 жыл ичинде 3 беттеш өткөрүп, бардыгында жеңишке жете алды. Эми LFA уюмуна кайра кайтып келип, андан ары UFC'ге кетем деген ниет менен турганы талашсыз. Бирок ага каршы эми оңой эмес болгон биздин спортчубуз чыкканы жатат. Азиз Өсөрбек уулу болуп чыга баштаган балбаныбыз 2022 жылдан бери мушташпай чоң пауза кармап койгон. Быйыл март айында АКШдагы Tough Enough уюмунда Мэтт Джонс аттуу мушкер менен чыгып, биринчи раунддун алгачкы секундаларын деле нокаут аркылуу жеңишке жеткен. Ошентип LFA уюму менен келишим түзүүгө үлгүргөн. Азиз өтө тажрыйбалуу мушкер. Жалпысынан 27 беттеш өткөрүп, анын ичинен 19-да жеңүүчү болсо, 8 жолу жеңилип калган. Бирок UFC уюмуна кирүүчү башкы фактор спортчунун жалгыз ММА рекорду эмес. Анын учурдагы спорттук формасы, эмгек визасы жана кызыктуу беттеш өткөргөн экени талашсыз. Андыктан Азизда Мыктыбектин артынан дал ошол тапталган жол аркылуу UFC'ге кирген улуу кыргыз спорт клубунун экинчи мушкери болуп калышы ыктымал. Ал үчүн дал ушул беттешинде жыйынтыкты бериши керек. Болгондо да нокаут же кайруу муунтуу менен болобу, убакыттан эрте жеңсе жакшы болмок. Акыркы жолку утулушу тууралуу айтсак, Азиз 2021 жылы UAE Warriors уюмунда бразилиялык мушкерге каршы чыгып, нокаут менен жеңилип калган. Бирок андан бери катар менен 3 жолу утуп, жакшы жолго түшүп алды. Мушкерибиз 2013 жылы самбо менен машыга баштаган. Андан соң өз арсеналын тайбоксу жана грэпплинг менен толтурган. Күжүрмөн самбо боюнча 2 айдай машыккандан кийин мелдештерге да чыга баштайт. Ал эми 2015 жылы түрдүү турнирлерде ММА боюнча өзгөчөн сынай баштаган. Ошентип азыркы күндө кыргыз көрөрмандарынын үмүтүнө айлана алды. Мына ушундай достор, Азиздин эртеңки беттешине ийгиликтерди каалап, колдоо сөздөрүн сөзсүз жазып, лайкты басууну да унутпаңыздар.